Ассаламу алейкум, мекендештерим, замандаштарым. Конституция бул кызыл мукап алуу, алтын тамга алуу эле бир китеп эмес. Азыр менин кесиптешим туура айтты экрандан. Бул биздин идеология. Идеология эмес, бул биздин тарыхтагы. Маңдайымда отурган легендардуу спикерлер, депутаттар, Төлөгөн Касымбеков, Жалил Садыков. Болот агайыбыз кадимки эле, белгилүү режиссер. Төлөмүш Океев, ошо мезгилдеги. Камбаралы Бобулов, Бегиш Аматов, не деген залкар инсандардын плеядасы, иштеген легендардуу парламент кабыл алган. Тарыхты көз алдыма чагылдырат. Ошондо мен балакатка жеткен кезим болчу, эгемендүүлүктүн шаанисин, даамын сезе баштаганмын. Түн бир окумга чейин атам менен отуруп көрөт элем. Бул процесстин мен да күбөсүмүн. Мен эки доорго тиешелүү адаммын. Пионер мезгилден комсомол болбой калганмын. Бул менин да тарыхым, менин да тагдырым. Конституциянын мен билгенден 3 өзгөчөлүгү бар. Биринчиден бул эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Экинчиден коомдогу негизги мамилелердин багытын, принциптерин, критерийлерин аныктап берген маяк сыяктуу. Үчүнчүдөн башка мыйзамдардын негизи ушул. Башка мыйзамдар ушул мыйзамдын негизинде кабыл алынат. Буга каршы болсо анын күчү да болбойт, анын баркы да болбойт, ал функция да кыла албайт, иштей да албайт. Эми буга чейинки спикерлер абдан жакшы айтып кетти. Агында айтты, көгүндө айтты, ачуусунда айтты, таттуусунда айтты. Болорунда айтты, болбосунда айтты. Мен башка нерсеге, конкреттүү бир тематикага бургум келип атат. Биздин конституциянын өзгөчөлүгү дүйнөдөгү көп конституциядан эки тилде бирдей жазылган. Бири мамлекеттик кыргыз тили, бири расмий орус тили. Бул нормалдуу нерсе. Анткени конституция боюнча бири официалдуу тил, бири мамлекеттик тил. Ошол эле мезгилде бирдей түшүнүп тең аткарыш керек деген түшүнүк бар. Кантип бирдей түшүнүп тең аткарабыз эгерде эки тилдеги версиясы эки башка болсо? Ошондой моменттер жок деген кепилдик бар. Бул жакта Конституциялык соттун төрагасы отурат, канча лингвисттер отурат, филологдор отурат, саясатчылар отурат, наркты салтты билгендер отурат, этнопедагогиканы билгендер отурат. Бизди көрүп аткандар да канча. 11 жыл өзгөрүлүптүр. А дегенде мен билгенден парламенттик президенттик өлкө элек. Анан президенттик парламенттик өлкө болдук. Бара-бара президенттик болдук, анан супер президенттик болдук. Андан кийин парламенттик өлкөбүз деп атадык, бирок инерция боюнча президенттикпен кете бердик. Ал парламенттиктин пародиясы болуп калды. Кайрадан президенттик системага келдик. Бул мен талдай турган, мен сындай турган же мен мактай турган нерсе эмес. Элдин, журттун, добушунун жыйынтыгы менен. Бирок буга чейинки мыйзамдар, башка мыйзамдар мен билгенден негизинен орус тилинде даярдалган, кыргыз тилине которулган. Акыркы жолку конституциялык реформа мезгилинде Конституциялык кеңешменин төрагасы Бөрүбашев мырза болчу мен билгенден. Ал киши расмий түрдө айткан. Тарыхта биринчи жолу конституциянын редакциясы мамлекеттик кыргыз тилинде даярдалып атат деп. Ошол эле кеңешменин мүчөсү, кийин Минкаптын төрагасынын орун басары болуп калды. Эдил Байсалов мырза дагы тарыхта биринчи жолу мамлекеттик тилде даярдалып атат, бул башкача болот деген таризде сүйлөгөн. Бири апрелде сүйлөгөн, бири бир февралда сүйлөгөн. 2021 жылдын. Ошого ишендик эле. Балким кайсыл бир деңгээлде, кайсыл бир пункттар, эпизоддор даярдалгандыр кыргыз тилинде. Бирок Жергалбек Турдукожоев деген филолог агайыбыз, журналист агайыбыз жакшы аналитика алыптыр. Анын аналитикасын окугандан кийин, билгенден кийин мен дагы ынандым. Бул саам деле расмий тилде даярдалыптыр, андан кийин кыргыз тилине которулуптур. Мен ошолорго бир токтолуп кетейин. Преамбула деген киришүү деген сөз. Чү деген деле биринчи беренеде жазылып атат. Преамбулада социалдык адилеттикке, экономикалык бакубатчылыкка, билимге, илимге жана руханий өнүгүүгө умтулуп деп жазылып атат. Расмий тилдегисин окуйун. Стремясь к социальной справедливости, экономическому благосостоянию, развитию образования, науки и духовности. Илимге, билимге эмес, илимдин, билимдин өнүгүүсүнө биз эмне А менен Бны тааныбаган элбизби? Өнүгүү башка, анан илимге умтулган такыр башка нерсе. Жөнөкөй эле сөз, бирок орусча смысловая нагрузка деп коет. Кыргызча маани маңызы таптакыр өзгөрүп кетип атат. Кийинкиси.
Экинчи беренеде мыйзам менен тыюу салынган каржылык, администрациялык жана башка ресурстарды пайдалануу менен шайлоочулардын эркин шайлоосуна таасир этүүгө тыюу салынат. Мен айылда чоңойгонмун, кыргызча окуганмын. Мага караганда орусчаны жакшы билгендер бул жерде толтура. Выборы деген мен билгенден шайлоолор, выбор деген тандоо деген сөз. Ошон үчүн шайлоочулардын эркин шайлоосуна эмес, шайлоочулардын эркин тандоосуна десе туура болмок. Кийинкисине өтөлү. 6-беренеде жаңы милдеттерди белгилеген же жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам же башка ченемдик укуктук акты өткөн мезгилге карата колдонулбайт. Бул жакта башкы прокурор отурат, абдан дасыккан юрист. Жогорку соттун төрагасы отурат, Конституциялык соттун төрагасы отурат, ички иштер министринин өкүлдөрү бардыр. Мен билгенде бул жакта Мыктыбек Юсупович дагы абдан өзүнүн ишин мыкты билген адам. Буга чейинки мыйзамдардын бардыгында Атикчаевич дегендин мааниси башка болчу. Карасаңыздар, жаңы милдеттерди белгилеген же жоопкерчиликти күчөткөн эмес, күчөткөн деген усиливающий. Атикчаевич деген оорлоштура турган деп которулат, туурабы? Карасаңыздар, жазаны оордотуучу жагдайлар деп Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 74-беренесинде жазылып турат. Мыйзамдын тили бул көчөнүн тили эмес, бирден мындай, бирден андай колдонгуда. Ак дедиң баягына чейин ак де, так дедиң баягына чейин так де. Кийинкиси 7-беренени караңыздар. Элдик курултайдын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү Конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат. Орусчасында порядок деятельности. Иштөө тартиби менен ишмердүүлүк такыр эки башка нерсе. Орусчасында организация порядок деятельности деп турат, а кыргызчасында элдик курултайдын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү. Ушундай эле ишемдик бир эле конституцияда бир нече жолу колдонулган. Организация порядок деятельности деген ушул беренеде жана 64-беренелерде уюштурулушу жана ишмердүүлүгү деп которулса, 91-беренеде ишинин уюштурулушу жана тартиби деп которулган. Буга дагы көңүл бөлүп коюш керек болот. 22-беренени караңыздар. Бул жерде преемственность дегенди ырааттуулук деп которгон. Юдахиндин сөздүгүн караңыздар, ырааттуулук эмес преемственность деген бул ордун басуучулук, жолун улоочулук деп билдирет. Ишин улантуулуучулук деп которулат. Системность деген балким ырааттуулукка жакыныраак, бирок преемственность деген бул ырааттуулук деген сөз эмес. Бул жерде ойду келди которо турган документ эмес бул. Бул жакта мына Конституциялык соттун төрагасы отурат. Эгерде мамлекеттик тилдеги жана расмий тилдеги эки версиянын кайсысын колдонобуз, бир ортодо коллизия, карама-каршылык чыкса, жооп берип коебузбу кичпейилдикке? Мамлекеттик тил. Мамлекеттик тил. Эми мамлекеттик тил дегенди колдоно турган болсок, бир абдан кызык момент болуп атат. Ага дагы жетербиз. Мен ыраты менен кете берейин. 59-берене. Эч ким соттун чечимисиз жана мыйзамда белгиленген. Ушуну ким түшүнүп берсе, мага түшүндүрүп бериңиздерчи. Мен түшүнө албай койдум кыргызча вариантын. Орусчасы абдан так жазылган. Эч ким соттун чечимисиз жана мыйзамда белгиленген негиздер жана тартиптер боюнча гана кармалышы, камакка алынышы же эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес. Дагы бир жолу кайталайм. Эч ким соттун чечимисиз жана мыйзамда белгиленген негиздер жана тартиптер боюнча гана кармалышы, камакка алынышы же эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес. Эгерде мыйзамда белгиленген тартипте кармалбаса, анан кайсыл тартипте кармалат? Мен Конституцияга сын айткан жокмун. Котормосуна, редакциясына карата өзүмдүн пикиримди байкагандарымды айтып атам. Көрүп туруп айтпасаң, бул да күнөө. Орусчасы болсо туптура эле экен. Никто не может быть задержан, заключен под стражу, лишен свободы, иначе как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом, деп турат. Эми дагы бир баягы мен сизге айтайын дегеним, эгерде мамлекеттик тилдеги жана расмий тилдеги версиялардын бирөөнү колдонуш керек болсо, эгерде мамлекеттик тилдеги версиясын колдоно турган болсок, нускасын колдоно турган болсок, анда эсептөө палатасынын коррупцияга аралашына, пара алышына биз өзүбүз жол ачып бериптирбиз. Окуп көрүңүздөр. Эсептөө палатасы республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына, бюджеттен тышкаркы каражаттарга мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин пайдаланышына аудит жүргүзөт. Бул деген сөз бюджеттин аткарылышын карайт экен, бюджеттен тышкары каражаттарга. Бул деген сөз пара берсең да болот, чөнтөгүнө сала берсең да болот деген эле сөз. Орусчасы андай эмес.
Счетная палата осуществляет аудит исполнения республиканского и местных бюджетов и внебюджетных средств деп тұрады. Бұл деген сөз бюджеттен тышкары қаражаттарын атқарылышына деп которулса, ошол тура болмок. Дагы бир нерсе, өзгөчө жана согуш абалынын учурунда Конституцияны кабыл алуу жана Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктуулорду киргизүү жөнүндө мыйзамды кабыл алууга тыюу салынат. Жөн эле өзгөртүүлөр жана толуктуулорду киргизүүгө деп айтыш керек болчу. Толуктуулорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам деп ким кошуп койгон? Орусчасында запрещается принятие Конституции и внесение изменений, дополнений в Конституцию деп эле турат. Ушундай бир алешемдиктер бар. Муну азыр айтпаганда качан айтабыз? Чогуу чаран иштейли, мен деле жумуштоона киргенге даярмын. Мектебибизди ачпасак деле. Менден да жакшы билгендер бар. Филологдор тарталы убагында ошол жакта Орузбаева деген эжекебиз айтты эле, айланайын депутаттар тилге килишпей эле койгулачы деп. Бирок айла жоктон айлабы деген сөз бар беле? Ошондуктан киришип атабыз. Эми карап көрүңүз. Преамбулада справедливость деген сөз бирде адилеттүүлүк, бирде адилеттик деп которулуп атат. Ошондой эле верховенство деген бирде үстөмдүүлүк, бирде үстөмдүк деп которулуп атат. Принадлежность деген сөз таандык. Мен билгенден таандык деген сөз бар, бирок таандыктыгы деген сөз жок. Дагы бир мүчөнү жөн эле кошуп койгонбуз. Мен билгенден жакшы эле адистер, филологдор отурган болчу. Элим, жерим деген улут темасын көтөргөн адамдар отурду эле. Эми балким байкабай өтүп кеткендир. Айланып келип казыгын тапса, адашканын айыбы жок деген бир сөз бар. Ошондой эле мына караңыздар, элдик бийлик дегенде эл бийлиги деп койсок деле туура болот. Маалыматтык коопсуздук дегенде маалымат коопсуздугу деп айтсак туура болот. Майыптуулук деген сөз жок, майыптык деген сөз бар. Анткени кыргыз адабият боюнча олимпиадага катышканмын, республикалык олимпиада биринчиден алганмын. Чындыгында убагында абдан кызык окуган болчумун казып тилдерди. Эми учреждение деген мекеме, организация деген уюм. 43-беренеде организация дегенди мекеме деп которуп койгон. Муну дагы эске алып коюңуздар, балким азыр стенограмма кетип атат. Эртең бир күн ушул багыт иштеп турган болсок, ушулардын бардыгы эске алынат деп мен терең ишенем. Эң аягында айтарым, бүтүп атам. Чоң рахмат. Президент тарабынан кол коюлат дегенде, президент кол коет деп эле жөнөкөйлөштүрүп айтсак, тарабынан, мен тарабымдан, сен тарабымдан, мен кылам, сен кылам, ал кылат, бул кылат деп эле айтсак жакшы болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, бул өзүбүздүн тилибиз, мамлекеттик тилибиз. Бул жөн гана декларация түрүндө болбош керек. Ураан көтөрүп коюп, элим, жерим, мамлекеттик тилим, сүтү менен эмип үйрөнгөн тилим деп айткан башка, бирок ага мамиле башка. Бул деле организм сыяктуу, бул деле бала сыяктуу. Суу куюп өстүрөлү, тилибиз бар болсун. Эгерде бир майрам күнү катуураак кетсем, мен да кечирим сурайм. Бирок ушундан бир тыянак чыгарабыз деп терең ишенем. Чоң рахмат.